Маалыматтарга ылайык, Кыргыз-Тажик чегарасындагы жаңжал кече болжол менен саат 15:30 чамасында болгон. Тагыраагы Баткен районунун Аксай айылы менен Тажикстандын Варух анклавынын ортосундагы Аксай тамдык жолунда эки өлкөнүн жарандары чатакташа кеткен. Анын себеби Кыргыз тарап Көкташ Аксай тамдык унаа жолунун курулушунун баштаганы. Буга Ворухтун жашоочулары каршы чыгышкан. Алар менен кошо аксайлыктар да чыккан. Сөздөн сөз чыгып отуруп, акыр аягы эки тарап бири-бири менен таш ургутуу менен чата кырбап кеткен. Şurada duralım. Hazır. Кыргыз-Тажик чегарасындагы жаңжал эки тараптын укук коргоо органдары, чегарачылары жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн түшүндүрүү иштеринин натыйжасында токтотулган. Ага карабастан кечки саат 20:30 чегарадагы кырдал кайрадан курчуган. Анда тажик жарандары Кыргызстандын Орто Боз айылына келип, жергиликтүү тургундун мал сарайын ага кошуп, Ауди жана жүк ташыган КамАЗдын чиркегичин өрттөп кетишкен. Муну байкаган жашоочулар кайрадан тажиктерге каршы чыгып, жыйынтыгында атышуу орун алган. Анда кыргызстандык бир жаранга ок тийип, ал облустук ооруканага оор абалда жеткирилген. Ага операция жасалып, азыркы учурда жандандыруу бөлүмүндө. Абалы болсо оор бойдон калууда. Эрте менен бизге ок жаракатын алып жаран түшкөн. Бизге 2-сиңип туулган, 30 жашта. Ал карыдан ок жаракатын алып хирургия бөлүмүнө түштү. Азыркы акыбалы оор, бирок стабилдий. Бүгүн кечке жуук абал кайрадан курчуган айтылууда. Анда тараптар бири-бирине кайрадан таш ыргычкан. Абалды жайгар үчүн эки тараптын күч түзүмдөрү эскертүү катары асманга ок чыгарышты. Буга карабастан Кыргыз тарап менен Тажик тараптын укук коргоо органдары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кырдаалды көзөмөлдөшүүдө. Облус өкүлчүлүгүндө атайын штаб түзүлүп, тосулган жолдо өтө албай турган жарандарга тамак аш таратылып берилүүдө. Эртең менен облустун өкүлү Абиш Калмурзаев Тажикстандын Согди облусунун төрагасынын орун басары менен жолугушту. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө ууда президент Сооронбай Жээнбеков Тажик президенти Имамали Рахмон менен телефон аркылуу Кыргыз-Тажик чегарасындагы түзүлгөн кырдаалды талкуулашты. Кырдаалды объективдүү иликтеп чыгуу жана келечекте мындай абалды болтурбоо үчүн биргелешкен комиссия түзүү сунушун киргизди. Ошондой эле чегараны делимитация процессин аяктоо боюнча сүйлөшүүлөрдү активдештирүү зарылчылыгын белгиледи. Ушул эле маселелерди эки өлкөнүн премьер-министрлери дагы телефон аркылуу талкуулашты. Эки тараптан баягы жолдун жабылганынан улам бир аз кыйналып калган элдерге тамак аш, айдоочуларга, жүргүнчүлөргө тамак аштар, жадандар жеткирилип атат. Чегаралаш айылдагы жаңжал боюнча тажик тарап өз пикирин билдирди. Анда таш ыргытуудан 11 тажик жараны денелеринен ар кандай жараттарды алышкан. Ал эми ок атышуудан бир жаран каза болуп, милиция, башка күч түзүмдөрү да жарат алышкан айтылат. İlon. İlon. Ona göre adamlı ötür ne gerek var? Pederine. Yen başlayayım dedi. Sihirci kötü geliyor. Жагдайды жөнгө салуу үчүн Аксай айылына вице-премьер-министр Жеңиш Разаков барды. Аны чегара кызматынын төрагасы коштоп жүрөт. Разаков жеринде бийлик өкүлдөрү менен жумушчу жыйын куруп, эл менен жолугушту. Ал ортодо жогорку кеңештин ар кыл маселелер саатында чегарадагы абал боюнча маселе көтөрүлүп, эл өкүлдөрү тийиштүү түзүмдөрдүн маалыматын угууну сунушташты. Баткендин чегарасы боюнча бир канча жолу маселе көтөргөндөн бери бул эл көчөгө чыкмайынча, жер жертип болуп, бирөө өлүп, бирөө өрттөнбөйүнчө эч кандай бул чегараны токтоо үзгүлтүктүү жүрбөй атат. Жакшы иш болбой атат. Ошондуктан бул боюнча маселени кийинки жумага күн тартибине киргизип карасак, бүгүн маалымат угуп коюу деген эки сунушту берем, колго салып койсоңуз. Түзүлгөн жагдайдан улам эл өкүлдөрү өкмөттүн ишин сынга алып, чегара маселесин чечүүдө шалакы мамиле кылып жатат деп айтышат. Мындан улам иштебеген министрлер кабинетин бүт бойдон Баткенге көчүрүү керектигин айтып, кыйналган элдин жашоосу маселе оң жагына чечилип, тургундар коопсуз жашайт деле дешет. Мен ошо вице-премьер же ушул тиешелүү погран службанын жетекчилери ошол негизги биздин чечилбеген аймагыбыз ошо Баткен облусу, ошол жака көчүрүп, ошол жерде олтурсун алар. Ушундай чегара маселе чечилгенче, ошол көйгөйлөр чечилмейинче, ошол Баткен облусуна барып, штабын ошол жерден ачып бериңиздер. Ошол биздин жетекчилер ошол жерге үй бүлөсү менен барып, ошол биздин чегарада жашаган, биздин жарандарыбыз жашаган мектептерге балдарын окутсун. Ошондо мен ойлойм көйгөй батыраак чечилет да. Ар кыл маселелер саатынан кийин депутаттардан сунушу эске алынып, добушка коюлуп, түштөн кийин жабык жыйында каралды. Дүйшөн Шаршенбеков, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ.